Бар болуңуздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн 31 декабрь 2022 жыл аяктап кетип атат. Ошон үчүн ушу жылдын кыскача жыйынтыгын билдирип кетсем жакшы болот эле. Эми ошо саясат жактан кандай бир жыйынтыктар кандай болду? Албетте Кыргыз Республикасы ошо жыл башталгандан баштап эң маанилүү экономикага ар бирөөбүзгө тиешелүү бул Кумтор компаниясынын улутташтыруу болду. Биздин өкмөтүбүз болсо ошо тынч келишим менен 36 миллион АКШ доллары менен бизге улутташып, тынч жол менен Канада тарабы менен мындай тынчтык келишим менен келишип, өзүбүзгө улутташтырып алдык. Бул жакшы көрүнүч, бирок ошо менен ошондо пайда болгон улуттук көчмөндөр мурасы холдинги, андан тышкары эле ошо Асман бирге болуп бөлтүрүктү абакка камап, ошо менен биздин инициативабыз бүтүп калды. Албетте суроолор ушу менен пайда болду. Ошо жактагы тапкан канча акча таптык, канча алтын таптык, каяка саттык, каерде сакталып атат деген суроолор так алынбай калды. Кийинки дагы болгон ушул жылда таң калтырган бул кассалык машинелер, контролдук машинелер бул өкмөт жактан, салык жактан киргизилгенде ага албетте биздин ишмерлер көбүнчөсү нааразылык болду, бирок ошого карабай ошо ККМ аркылуу биздин салык кызматкерлери бюджеттү толтурду. Бизде амбициозный бюджетибиз консолидациялык деп айтылган, ошо толугу менен бюджет толтурулган. Эгерде бизде 403,9 миллиард сом пландаштуу болсо, биздин өкмөт башчыбыз Акылбек Жапаров айтымдагөнчө 430 миллиард сом ашыкча чогулуптур. Бул албетте бул жакшы көрүнүч. Экономика жактан кандай бир экономика кризисти карабай алдыга жылып баратканыбыз, кандай бир дүйнөдө болуп аткан кризис, ошо биздин болуп аткан кризистерди ошо абалдан экономикабызды сактап чыгып баратканы менен, дагы ошо белгилеп айтып кетсек, ошо апрель майында бизде 80 миңден ашык мугалимдерибиздин баарынын акча манаясынын көтөрүлдү 1,5% чейин. Бул дагы жакшы нерсе. Пенсионерлерге 1 миңден баштап 2 миңге категориялашына карата жогору болду. Жана башка социалдык бюджетте иштегендерге кандай бир ошондой акча манайлар кичине болсо дагы көтөрүлгөнү бул жакшы белги. Өкмөт мойнуна алган кандай бир милдеттерин аткарды. Ошо менен эле инвестиция дагы көбөйүптүр айтылган. Эми дагы айтып кетсек, ошо бул жылда эми саясий жактан болгондо биздин коллегабыз саясатталуучу Марат Казакбаевдин өлүмү абакта, ошондой эле Крим Төбөлдүн УКМКнын абагында өлүмүшү, бул да таң калтыруу болот. Мындай болбош керек нерселер болду. Ошон үчүн кандай бир бул дагы ушу жылдын кайгыруу, андай ошо мындай жаман жак, терс жактар болуп деп айтып кетебиз. Дагы жакшы нерсени айтып кетсек, бул кийинки жаңы нерсебиз, бул мектеп директорлорун адамдын кол тийбес үчүн жанагындай тест конкурс катары, эксперимент катары болуп киргизилди. Бул башка мамлекеттик органдарга меритократиянын киришине, эң мыктыларды тандоо, кийин мамлекеттик кадрларды тандоо боюнча биринчи жакшы бир кадам болуп башатты. Бул жакшы нерсе. Ошо билим берүү министрлиги ушундай баштаган. Бирок албетте ал деле көп сынга учурады, бирок
эгерде биз чын эле жемкорлукка аралаштырып, пара берип, мектептин директору болом дегендерге жол бербесек, бул жакшы кадам болуп саналат. Андан тышкары эле бизде ошо Кыргызстанда сөз эркиндиги боюнча да таң калтыруу болду. Биз ошо сөз эркиндиги менен массалык маалымат каражаттарга клооп, Кактус медиа, Азаттык медиа чабуулдар болгон. Ушундай бир терс жактан, ошо жарандардан жактан терс мааниде болду. Ошондой эле блогерлерди же ошо бийликтик официалдык түрдө, расмий түрдө бийликтин ой пикирине каршы же сын айтып койгондорду эле сүрүп барып эле абакка камап коюп, ошо тергөө иштерин жаап, коркутуп, үркүтүп, андан тышкары Болот Назаров журналистика тергөөчү боюнча жемкорлукту ачып койгон үчүн дагы аны өлкөдөн чыгарылып берди тилекке каршы. Ошондой сөз эркинди бизде начарлап калды деген учурлар болду. Анан тышкары дагы таң калуучу бул бизде биздин парламентибиз, парламентте өзгөчө айтканда ооба көп процедураларын бузуп, 3 окууда кээ бир мыйзамдарды алып чыкканы менен ошол жакта кандай каршы болгон бизде 10 чактуу, ашып кетсе 20 чактуу өз оюн айткан мындай мыкты депутаттарыбыз бар экенин белгилеп да кетсек болот. Кийинки аябай таң калтыруу бизде мындай өкүнүч менен бул Баткен окуясы 14-16 сентябрда башталган Тажикстандын агрессиясы болуп кирген Кыргыз республикабызга. Ошондон 62 жараныбыз набыт болуп, 200-төй жарандарыбыз жабыркап, үйлөр ошо Тажикстан менен чектеген чек арада турган Максат, Сарманкен дагы интернационал жана башка айылдар да күйүп, ошол жерде элдер качкындар аябай көбөйүп, 100 миңден ашкан качкындар болуп, ошого алдына алуу биздин атайын кызматкерлер ошону алдына ала албай калды десек болот да, нааразы. Ошондон ушул убакка чейин алар үйлөрүнө кирилген жок, коопсуздук боюнча. Эми ал түшүнүктүү, өкмөттө жана акча сарптаганда дагы ошо жетишпектен кеч күзүндө башталып калган. Бирок көбүнчөсү ошо Кыргызстандын ар бир булуна өзгөчө чүй Бишкектерде ошо батирлерге кирип акча төлөп жан сактап жүрүшөт. Эми ошолор баткендиктер көбүнчөлөр ошо согушту болбой дагы 3-чү ирет болбогондугуна өкмөт кепилдигин бере албастыгынан, ишенбестигинен алар болсо ошо балдар үчүн Баткенге кайта ошо айылдарга барбайбыз деген ойлор болуп атат. Бул тез биздин социалдык жактан дагы алар чара көрө албай жүрүшөт. Тилекке каршы өкмөттүн кандай бир буйругу болсо дагы көбүнчөсү ошо батирлерде жүрүп, жана өз убагында жөлөк пулдарды алышкан, бирок баары бир жетишпейт. Анткени мен батирлерди ошо эң арзан төлөгөнү бул 6000 сом болуп атат да. Ошо анан Баткенден ошо айтат, бул көп суроо. Ошо бирок жакшы нерсеси биздин миңдеген ыктыярчылар жардам берип, керек болсо аскер жабдыктарды дагы биздин аскерлерге жардам берди. Ошону менен аскердеги болгон ок жарак же ошо жабдыктары заманбап жетишпегендери дагы ачылып билинип калды. Биздин жоокерлер айтканда толугу менен камсыз кылган жок. Биз көрүп атабыз, мисалы Украина менен Орусия менен согушуп атканда, мисалы Украинада аябай жакшы батыштын заманбап куралдар менен, ошо жабдыктар менен өзүн сактаган мындай аптека деп койсок болобу, ошондой иреттер менен, жабдыктар менен жакшы эметилген. Бирок орустардык болсо анча эмес. Биз ошо орустардыкына дагы жете албай калган учур деген суроолор болду. Ошо менен эле албетте биз байрактардын дагы
эми алганда ошондой байрактар деп дагы быйыл ошондой учкуч пилоттук учкучту алдык. Бул дагы жакшы нерсе, мүмкүн ошо биздин коопсуздукту камсыз калып беретпи деген. Андан тышкары дагы биз таң калтыруу окуя бул Кемпер-Абад боюнча биз Өзбекстан менен делимитация, демаркация боюнча кандай бир өзүбүздүн алдыбызча келишим койду, бүттү, ратификация өттү. Бирок ушул 30 жылдан дегиле ошо 64-жылдардан баштап Сталин репрессиясынан баштап бул чоң репрессия болду. Анткени мен 26 адамды бир паста массалык түрдө жанагындай мыйзам бузуулар менен камакка алынды, төңкөрүштөпчү. Бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Анткени мен алар өздөрүнүн оюн билдирип, каршылыгын билдирип, Кемпер-Абад кандай мындай биз уттурбайбыз деген ойлор менен чыккандардын баарын тилекке каршы абакта отурушат. Алар дагы кой берген жок. Тергөө иштери болсо дагы ошо бир-экиле жолу сурап коюптур. Эми ошо дагы жазга чейин, кыш бүткөнгө чейин камакка алганга, албетте бул адам укугу жактан Кыргызстанга сырткы саясатта болгон башка мамлекеттерге кандай биз имидж жактан зыян келтирип калды да. Андан тышкары албетте дагы бир окуя болду. Бул элдик курултай өткөрүлдү. Албетте элдик курултай эгерде бийликке бийликтин сөзүн сүйлөсө, албетте бул бийликти, авторитардык режимдерди бекемдеп көрөт. Бирок ошо менен эле экинчи жагы бар экен. Ошо сөз сүйлөгөнү мүмкүн бул бийликке каршы дагы ойноп калышы мүмкүн. Эгерде ошону биздин жогорку кеңештеги депутаттар мыйзам алып койсо ошондо жакшы болот эле. Анткени мен бул учурда мыйзам алынбай эле, мыйзам жок эле президенттин, Садыр Жапаровдун жарлыгы менен өткөрүлдү. Кандай болсо дагы буну өткөрүлдүк, бирок бунун келечеги ошондой кандай бир авторитаризм болбогон же жемкорлукка каршы же ошо региондордо болгон көйгөйлөрдү көтөрүп дегеле мамлекеттик, улуттук деңгээлдеги же болбосо жергиликтүү бийликтеги кандай бир маселелер болсо, көйгөйлөр болсо, ошолорду көтөрүп чыгып, өкмөттүн эшигине кагып, айтканга ошо президент аркылуу, ошо президент уксун деп, анан кандай бир ошо элибиздин жашоо тиричилигин жакшыртуу боюнча бир инструмент катары көрүнүп калды. Бул дагы жакшы нерсе. Эми тышкы саясат болуп калат. Ошо тышкы саясатта албетте биз көпчүлүк эл аралык уюмдардын мүчөсү болобуз. Эми ошо жакшы жагынан алганда тышкы саясаттын жетишкендигинин бирөөсү бизде ошо 20-сентябрда президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун 77-чи генералдык ассамблеясына барып сөз сүйлөдү. Сөз сүйлөгөндө ошо Тажикстанда болгон агрессиясын сынга алды. Дүйнө жүзүнө ошо дүйнө жүзү жаңы андай коопсуздукта болуп турган. Эми ошонун иретинде эң мааниси Бириккен Улуттар Уюмунун алдында адам укугу коргоо кеңеши бар. Ошо кеңешиге Кыргызстан 3-чү иретте өзүнүн тарыхы боюнча шайланып атат. Ал 23-25 жылда ошо маанилүү адам укук коргоо кеңешинин мүчөсү болду. Бириккен Улуттар Уюму бул албетте биздин тышкы саясаттагы же болбосо Кыргызстандын адам укук жагынан мындай аброю жогору көтөрүлдү деп айтсак болот. Ошондой эле Кыргызстанда албетте биз жанагы бажы биримдиги ИАЭП деп айтып атабыз. Жанагы көз карандык мамлекеттердин уюмдары дагы болгон Шанхай бирикме уюмдары дегендерге катыштык. Бирок бизде Кыргызстанда мына декабрдын алдында чоң бир чараны өткөрүп моюндан кутулду.
Кыргызстанга ошо ЭАЭБтин мүчөлөрү келип, жанагындай чоң саммит болуп өткөнүн да белгилеп коюш керек. Бирок ошону менен да бирге бизде жааматтык коопсуздук боюнча кызматташтык уюм ошо Тажикстандын агрессиясы болгонуна эч бир жардам бербегени, алдакта эмне болуп мүчө болуп жөн эле жүрөбүз да, ал мындай инструмент катары биздин коопсуздукту камсыз кылбайт дегени билинип калды. Эгерде ЭАЭБте эгерде кандай бир экономика жактан да бир утуштар, пайдалар болсо, бул жааматтык коопсуздук келишим жанагы агрессияга болгон аба курал жактардан кандай бир жабдыктардан жардам берер, бирок жанагындай Тажикстан да ошого мүчө болгон мамлекеттердин арасында жардам берилбей калганы билинип калды. Деги ушу менен эң маанилүү менин оюм боюнча, саясат талдоочу боюнча ушундай жылды өткөрүп атабыз. Эми сиздерге баарыңарга кааларым ушу жаңы жылда жакшы жыл болсун, кыргыз элибизге жакшылыктарды алып келсең, эч качан жамандык болбосун, жанагындай акыл менен иштеп, биригип, бөлүнбөй, элибиз ынтымакта, жакшылыкта келе жаткан 2023 жыл болсун. Ошо менен силерге тилектешмин, чын жүрөктөн баарыңарга ден соолук, жакшылыктардын баарын каалайм. Силер менен болгон сиздин Алмаз Тажыбай мен саясат талдоочу. Жакшы болгула, жакшы жаңы жылды тосуп, жаңы жылда да көрүшөлү. Аман болгула.